Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кесиптештер, мугалимдер жамааты жана ошондой эле теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен өзүбүз сабагыбызда дагы кызыктуу өтүш үчүн эч кандай ыр жазуучу студияга барбастан өзүбүз сабагыбыз үчүн ырларды жаратып алсак болот. Бул дагы болсо азыркы санаа жыптоорунда бизге эң керектүү болгон жасалма интеллекттин жардамында. Анда кандай? Ал үчүн бизге кадимки эле уюлдук телефон жана ноутбук керек болот. Албетте интернет байланышы менен. Биз Google Chrome'дун издөө жолчосуна кааласаңыздар латын тилинде Suno AI же болбосо кыргызча Suno деп ай деп жазып аласыздар. Жана издөө бөлүмүн басканда бизге бул жерден биринчи эле Suno платформасын чыгарып берет. Эми биз бул платформага тиркемеге кирүүдө албетте аккаунт керек болот жана катталуу керек. Бизге Suno AI деп жазылганда бул тиркеме ачылды жана кирүү бөлүмүн басабыз. Анда бизге катталууну сурайт. Биз жөн гана Google Chrome аркылуу катталабыз деп жооп берүү менен ал баскычты басабыз. Биздин интернет байланышыбызга негиздүү болот ар бир жасалма интеллект менен иштөөдө жана өзүбүздүн аккаунтту белгилөө менен биз бул тиркемеге катталабыз. Улантуу бөлүмүн басабыз. Жана айтып өткөндөй эле өзүбүздүн кыргыз тилине тиркемени которуп алсак болот. Бизди өзүнө каттап атат Suno AI жана биз өзүбүздүн туулган айыбызды албетте жазышыбыз керек. Туулган күнүбүздү кошо жазабыз. Жана туулган жылды сурайт. Бул жерден өзүңүздүн кыска маалыматыңызды айтып өтөсүз. Улантуу баскычын бастык жана дагы улантуу бөлүмүн басуу менен бул жерден биз өзүбүз кандай музыкалык темпте ыр жаратабыз, аларды тандап коебуз. Бир экөөнү тандап коебуз. Жана дагы улантуу бөлүмүн басабыз. Бизге акылуу версияны сунуштайт, бирок биз андан баш тартуу менен кадимки эле акысыз версиясында өзүбүздүн сабактарыбыз үчүн колдонсок болот. Бизде дароо эле чыкты, сиз элестете алган, каалаган ырды жаратыңыз дейт. Элестетиңиз, сиз мугалим бир эле учурда ыр жазуучу, акын же болбосо аранжировкалоочу обончусуз. Караңыздар. Биз бул жерде ыр жазып алуу үчүн өзүнөн деле жазсак болот. Музыка жаратуу үчүн баарлашуу деген бөлүмгө, же болбосо бизге көбүрөөк кызыктуураак, дагы шаңдуураак ыр керек боло турган болсо, анда биз кадимки Grok AI же болбосо Grok жасалма интеллектке кайрылабыз. Биз буга чейин Grok AI'ды жүктөп алганбыз жана бул жерге жазабыз. Эмнени каалашыбызды издөө бөлүмүнө чатка жазабыз. Биз мектепке байланыштуу кыска эле сөздөр менен жазалы, ырга бир аз шаблон беребиз. Мектеп, мугалим, окуучу. Ушул 3 сөз менен эле байланышкан ыр жана бул ыр шаңдуу форматта. Ошондой эле 3-4 куплет негизинде жаралсын деп жазабыз. Биз бул промпт алуу үчүн Grokко кайрылдык. Бизге даяр ырдын тексти берилди. Бул эч бир автордун, акындын ыры эмес. Бул бизге берип жаткан Grok'тун ыры. Караңыздар, бул 3-4 куплет ыр жазылды жана бул төмөнгө түшкөндө бизде жана көчүрүү бөлүмү бар. Ошол көчүрүү бөлүмүн басып алуу менен кайра эле азыркы Suno AI-га кайтып келебиз. Жана бул жерге Style бөлүмүнө кирип туруп, биз жана жазып алган ырыбызды текстин жайгаштырабыз. Жана бул коюлган шаблонду, промптту, текстти түзүүнү басабыз.
Ал үчүн биз үндү кошо алышыбыз керек. Ошол даяр текст келгенден кийин түзүү же болбосо ошол баскычты басуу менен эч канча убакыт күтпөйбүз жана биздин ыр 1, 2, 3 вариантта бизге ыр даяр болот. Биздин ыр өзүбүз жараткан, жасалма интеллекттин жардамына жаратылган ырыбыз даяр болду. Аны угуу баскычын басабыз. Mektepke kirgende gülkü jay, koridorda unlar aralashar. Албетте, жасалма интеллект бул чыныгы адам эмес. Бир аз сүйлөөдө акценттер болушу мүмкүн. Биз эми буну эч кандай чоң бир публикация кылып чыгармачылыкка жаратпагандан үчүн өзүбүздүн сабагыбызды дагы да кызыктуу кылыш үчүн, балдарга дагы бир шык эмоция, мотивация берүү үчүн сабакта колдонсок болот. Бул бир эле ырды 3-4 тек менен жаратып берди. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.